Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева Европа комиссиясынын өкүлү Мария Соль Домингес Парада менен жолугушту. Мария Соль Домингес Парада Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсү үчүн Жашыл жана Санарип университеттери долбоорунун алкагында мониторинг иш сапары менен келген. Иш сапардын алкагында Табигый илимдер жана туризм институтунда Жашыл жана Санарип кеңсесинин расмий ачылыш аземине катышты. Ачылыш аземде Мария Соль Домингес Парада долбоордун алкагындагы жетишкендиктерге жогору баа берип, келечектеги өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулады. Hello, good afternoon. Саламатсыздарбы, Жашыл жана Санарип кеңсесинин ачылыш аземине чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бул иш-чара Erasmus+ долбоорунун алкагында ачылып жатат. Бул ачылыш аземине катышуу мен үчүн чоң сыймык, себеби негизги максатыбыз жашыл экономиканы жайылтуу болуп саналат. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети биздин өнөктөштөрүбүздүн бири болуп саналат. Мен бул үчүн абдан кубанычтамын. Dominguez, I am representing the European Education and Culture Executive Agency. Бул кеңсе студенттер менен окутуучулар үчүн жашыл экономика жана санариптик технологиялар боюнча семинарларды онлайн жана офлайн форматта өткөрүүнү көздөп, Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошуп, заманбап билим берүү системаларын киргизүүгө багытталган. Университетте Санарип университети концепциясы иштелип чыгып, окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынып, окуу процессин, иш кагаздарды жүргүзүү жана каржылык ишмердүүлүктү жөнгө салуу маселелери санариптештирүү системасы аркылуу санариптик график программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда.